Нурлан мырза, мамлекеттик ишканада турабы, Мегаком турабы? Мамлекеттин 100% долясы бар турабы? Ооба. Сиз айтыңызчы анда ушу бюджеттен айлык алып аткан, бардык биздин жарандарыбыздын бардыгында сиз Мегакомду колдонушабы? Же кандай? Жок, бүгүнкүдө 300 миңден ашык госслужащий, муниципальный служащийлер бар. Бирок анын баарын биз конкуренцияга каршы болот да. Жок, баарын күч менен эле өткөрүп койсок, 100% үлүш болсо, эмне үчүн ушул мектептен жөнөкөй мугалимден баштап бүгүн чоң министрликке чейин эмне үчүн биз аны колдонбойбуз? Эмне үчүн биз аны колдобушубуз керек? Эмне үчүн сиздер аны кайрылбашыңыздар керек? Конкуренцияда эле отуруп берип тургансыз, конечно, сатылат да бул нерсе. Конкуренция. Дайыма айтасыңар конкуренция. Туруп бериңиздер, иштеңиздер. Сиздерди айырга койду. Антимонопольный комитет против. Ар бир адамдын мамлекетке күйүш керек. Мамлекеттин акчасы барбы? Мамлекетке күйүп иштеш керек. Эгерде мамлекетке күйбөй анан сиз сатыла берсин, анан мындай боло берсин, биз аны иштей албадык, кылбадык десеңиз жүрө бересиз. Иштеш керек да, иштебесе аны жок да. Конкуренцияга тура албайбыз дейсиз. Ошон үчүн сатылып атат, конкуренцияга тура албайбыз деп кайра айткан сөзүңүздөрдөн үчүн. Эгерде конкретно иштеп конкуренция тура албайбыз деген жок. 100% эмес, 85-90% пайыз бар мамлекеттик ишканаларда бүгүнкү күндө билесизби, 4 миллиардка чейин, 5 миллиардка чейин пайда келтирип аткан ишканалар бар. Иштеп атат, конкуренция дебейли, башка дебейли. Потому что ошол жерге мамлекеттин ишин алдыга койгон ишкерлер келип атат. 2017 мага жооп бербей эле кой. Айбек Алтымбаевич, уруксат бересизби? Урматтуу депутаттар, туура ушундай 100% үлүшү бар банктар, уюлдук компаниялардан өткөнү жакшы болот мамлекет кызматкерлердин. Бул жигит закон о конкуренцияны айтайын деп адаштырып алды. Ошондо башка компаниялардагы, банктардагы ушул мыйзамды бузуп атасыңар, чектеп атасыңар деген маселе болушу мүмкүн. Жок, эми мыйзам эмес да. Биз мамлекетти колдой турган болсок, мамлекет ошол мыйзамга каршы болбосо да, бирок пайданы келтириш керек, иштеш керек да, аракет кылыш керек да. Комбинаттын төрагасына кириш керек да. Биз жалпы бардыгын өткөзүп бериңиз деш керек да. Мисалы үчүн банктарда деле 2 банкыбыз бар, мамлекет айлык акынын бардыгы 100% өткөн жок да. Коммерциялык банктарда калды дагы деле. Ошол аркылуу обслуживание болуп атат азыр. Эгерде 2 банкты колдой турган болсок, ошол жерде боло турган болсо, акча каражатын мамлекет айлантат го аны. Частный лицолор. Мисалы үчүн азыр кээ бирки мамлекеттик ишканага караганда частный ишканалар бай бүгүнкү күндө. Обороты дагы чоң. Мен ошону айткым келип атат. Туура. Президентибизге, президентибизге кайрылыш керек. Сиздин бир ооз тапшырмаңыз бардыгы өтсүн. Ар бир адамда бирден эмес 2ден 3төн номер бар азыр. Биз каршы чыккан жокпуз, ошканы же башканы албасын деп. Бир адамда азыр мына ушул жерде эле отурган, араңыздарда отурат, 2ден телефон көтөрүп турат, 2ден номер бар. Мен ошону айткым келип атат. Рахмат.